Аллах Таала макталар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Урматтуу муслим туугандар, бүгүн биз Аллах Тааланын берген тавфиқи менен, неаматы менен ушул жерде жиналып отурабыз. Баарыбыздын жиналуу максатыбыз илим талап кылуу максатында отурабыз да. Бүгүнкү 3-чү хадисибиз бул Абдуллах ибн Омардан келген хадис. Бул хадисте Абдуллах ибн Омар айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, буниял ислам ала хамсин." Ислам 5 устундун үстүндө курулган дейт. Ислам 5 устундун үстүндө курулган дейт. Биринчиси шахадат ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан Расулуллах, келме айтуу биринчиси. Экинчиси икамус сала, намаз окуу. Үчүнчүсү ита зака, закат берүү. Төртүнчүсү вал хадж. Бешинчиси сом Рамадан, Рамазан айында ораза кылмоо. Бул маселени алдык биз, Жебрелдин хадисинде исламдын 5 устунан кабар берилген да. Бирок ошол жерде келсе дагы Навави рахимахулла ошол хадисти 3-чү хадис кылып алып келтирди. Жеке өзүнчө. Себеби жана жердеги хадисте узун хадис ичинде келген да. Бул жерде жеке өзүнчө хадисте да ошол 40 хадиске киргизген экен. Бул жерде албетте биз жалпысынан негиз бул хадисти алдык, бирок кыскача 4-5 маселе бар да. Кошуп койчу. Биринчи, бул хадистеги ашыкча маселеси, тиги хадистеги жок нерсеси, ислам 5 устунун үстүндө курулган дейт да. Мисалы чатыр канча устундан курулат? 4, анан ортосунда бири болот, ошон 5 болот. Аллах Таала ислам динин курганда ушул 5 устунун үстүндө курган экен да. Иман, намаз, орозо, закат, анан ажылга. Мына ушул 5 устун үстүнө курган экен. Мындан эмнени түшүнөбүз? Эгер чатырдын 5 устунун үстүндө курулган чатырдын 1 устунун, 2 устунун алып койсоң, эмне кулайт? Чатыр кулайт. Дал ошондой эле мусулман адам Аллах Таала ушул исламды 5 устунун үстүндө, 5 парыздын үстүндө кургандан кийин ошонун бирөөсүнө кимде-ким мүмкүнчүлүгү болуп туруп жасабаса, анын исламы кемип кете берет экен да. Мисалы бирөө жарым ажылыкка мүмкүнчүлүгү болуп туруп ажылык кылбаса, ал күнөөкөр болот. Кем отат иманы. Кимде закат берүүгө мүмкүнчүлүгү болуп туруп, важип болуп туруп, закатын бербесе, ал да күнөөкөр болот, иманы кемип кетип атат. Все устундар кетип атпайбы? Кимде мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ден соолугу болуп туруп, Рамазан айыга Аллах Таала жеткиргенде да орозо кармабаса, анын 3-чү устуну кулайт. Канча устун калды? 2 устун калды. Аллах Таалага иман келтирүү. Экинчиси намаз. Эми кимде-ким намазды кылата турган болгон болсо, анда эң чоң устундардын бири болот да. Себеби өткөндө сабакта айттык го биз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандар менен мусулмандар эместин айырмасын ажыратып бөлүп тура турган нерсе бул намаз деген да. Ошондуктан урматтуу туугандар, Аллах Таала исламды ушул 5 устунун үстүндө курган. Ушул 5 устун бизде болуш керек экен да. Сөзсүз болуш керек экен. Өзгөчө Аллахка иман келтирүү, жалгыз өзүнө сыйынуу, экинчиси намаз, бул сөзсүз болуш керек экен. Албетте орозого ден соолугуң болбошу мүмкүн, мискинге тойгузасың. Закатке акчаң жетпеши мүмкүн, ажылыкка акчаң болбошу мүмкүн. Бирок ар бир ооруп аткан, кандай гана оору менен ооруп аткан адам болсо дагы иман келтирүүгө мүмкүнчүлүгү барбы жокпу? Бар. Иманды тили менен, жүрөгү менен жана дене мүчөсү менен тастайт. Ал эми намазды дагы дене мүчөсү менен кылат экен да. Эгер туруп окушка ден соолугу болгон болсо, туруп окуйт. Туруп окушка ден соолугу болбосо, олтуруп алып окуйт. Эгер олтуруп окушка да мүмкүн болбосо, анда жыгатып алып окуйт экен да. Мына ошон үчүн ушул жерде ашыкчасы бар да, хадистечи. Ислам 5 устунун үстүндө курулган дейт. Ушудан түшүнүш керекпиз. Ушул устундар кемисе адамдын исламы кемип кете берет турбайбы? Эгер четинен кете берген болсо, туура чатырдын устуну кемигенде чатыр кулаган сыяктуу биздин дагы исламыбыз кулайт турбайбы Аллахтын астында деп түшүнүш керек да. Бул биринчи пайдасы. Экинчи пайдасы, кандай гана амал болбосун адам баласы жасаган,
анын туура экени, туура эмес экени ошол келмей кайтат. Себеби биринчи устун ыйман келтирүү да. Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Ошол келмей кайтат. Мааниси Аллахтан башка сыйынууга таттуу зат жок, жалгыз гана сыйынууга Аллах деп тили менен айтып, жүрөгү менен тастап, дене мүчөсү менен амал кылыш керек экен да. Сен бир амал жасадың, ажылык кылдың, сенин ыйманың айтат да. Ошол келмени айтканда, амал жасаганда туура айткан болгонсоң, Аллах Таала эчтекени ширк кошпогон болсоң, сенин намазың, орозоң, зекетиң, садакаң Аллахтын астында кабыл болот да. Ал эми сен келмени айтканда айтып коюп атасың тилиң менен, жүрөгүң менен да Аллах Таала жалгыз сыйынууга татыктуу, андан башка эч кимге сыйынууга мүмкүн эмес деп айтып коюп атасың. Бирок кээде Аллахтан башкага сыйынып койсоң, же мазарларга зиярат кылып койсоң, анда сенин кармаган орозоң, берген зекетиң, садакаң бирде Аллахтын астында калбайт. Сен кандай гана амал жаса, жада калса сенин күнүнө 100 миллион жолу намаз окусаң дагы, сенин намазың кабыл болушу эмне айтат экен? Сенин келтирген ыйманың айтат экен да. Эгер сен ыйманды чыныгындай, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдай, сахабалардай, табииндей, андан кийинки солих момундардай чын ыхластан болду мен. Ушуга чейин ар декедеп келтирем, арба колдойт деп келтирем, бума эне колдойт деп келтирем, жана башка мазарлар, тиги талдарга жип байладым, ай өзмончок тагындым, тигини кылдым, буну кылдым. Булардын баары исламга жат нерсе экен. Ушул келмен айткандан кийин ошонун баарынан баш тартыш керек экен деп туруп толук менен баш тарттыңбы? Алхамдулилlah, сенин намазың Аллахтын астында кабыл болот. Кандай гана ибадат болбосун. Бирок сен 99.9% шиттерден жүз буруп, бирөөнүн мен баланча мазарга деле сыйынса болсо керек деп Аллах менен адамдын ортосуна аулиянын ортомчу кылыш керек деген ишенимдер болдубу? Сен намазды миллион жолу окуу, Аллахтын астында кабыл эмес. Эмне үчүн? Анткени сенин жасаган ибадатың туура же туура эмеси ушул келмеге ыйман кайтат экен. Мына ушул экинчи пайдасы. Үчүнчү пайдасы намаз. Намаздын өтө маңыздуулугу. Бул хадисте дагы намаз зикир кылган да. Себеби намаз мусулмандын нуру. Себеби Абдулла ибн Амр риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман хафаза алейха канат лаху нурун." Кимде-ким 5 мал намазды бекем сактай турган болгон болсо, ага анын намазы кыямат күнү нур болот. Ва бурханан, жана ага далил болот дейт эртең кыямат күнү. Сен кыямат күнү алдында мен намаз окуган деп Аллахтын астында бешке киришиңе сага далил болот экен. Ва наджатан яумал кыяма. Кыямат күнү тозоктон кутулушка себеп болот дейт. Хадистин уландысында "Ман лам юхафиз алейха лам якун лаху нурун вала бурханун вала наджатун." Ал кимде ким 5 мал намазды сактабаса, ага бекем болбой турган болгон болсо, кыямат күнү ага нур да жок, далил да жок, жана нажат да, кутулуу да жок болбойт дейт. Хадис Имам Ахмад Муслимден хадис сахih. Ошон үчүн намазга аябай көңүл буруш керек. Кыямат күнү тозокто периштелер тозокко түшкөн адамдардан эмне силерди тозокко түшүр дегенде, мисалы аятта келет: "Ма салакакум фи сакар." Силерди ушул тозокко аябай жаман орунга эмне нерсе түшүрдү силерди? Эмне нерсе себеп болду деп тозок ээлеринен сураса, тозок ээлери айтып атат: "Кала лам наку минал мусаллин." Биз намаз окуучулардан эмес элек дейт. Караңыз. Биз дүйнөдө намаз окуучулардан эмес элек дейт. "Валам наку нутамил мискин." Жана ошондой эле биз мискиндерди, муктаждарды садака берип тойдурчулардан эмес элек. Өзүбүздүн курсагыбызды ойлоп гана жүргөн инсандардан элек. "Ва кунна нахуду мал хаидин." Туура эмес жолдо ойногон адамдар менен, туура эмес жолдо жүргөн адамдар менен жүрүп, убактыбызды текке кетирген элек дейт. Тозокко түшкөн адамдардын эң негизги себеби эмне себептен түштүңөр? Эмне нерселер түшүр десе, намаз да дейт. Намаз окуучу эмес элек дейт. Ошон үчүн урматтуу балдар, намазга аябай көңүл буруш керек. 4-үнчү пайдасы, бул жерде 5 устунду карай турган болгон болсок, ар кандай ибадаттар. Биринчи ыйман келтирүү, бул жүрөк, тил баарын камтылат, туурабы? Келме. Экинчи намаз, бул каяктын ибадаты? Дене мүчөнүн ибадаты. Үчүнчү зекет, эмненин ибадаты?
акчанын ибадаты. Буну акча менен кыласың да. Төртүнчүсү ажылык эмне ибадат? Акча менен дагы жана дене мүчө менен дагы кылынат ибадат. Тактап айтканда Аллах Таала ушул ыймандын 5 устунунда адам баласы жасай турган тили менен, жүрөгү менен, акчасы менен, денеси менен жасай турган ар кандай түрлүү ибадаттар жыйнаган экен да. Мына ошон үчүн ушул нерсеге биз аябай бек сак болушубуз керек.